Саламатсыңарбы 10 класстын окуучулары, кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүн көтө турган темабыз үйдөгү күндөлүк турмуш. Ал эми грамматикалык темабыз жактуу сүйлөм. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар азыркы учурдагы күндөлүк турмуштагы өзгөрүүлөр тууралуу кеп кура алабыз. Жактуу сүйлөмдүн белгилери менен таанышабыз. Келечекте кура турган үй бүлөбүз жөнүндө азыртан пландоого аракет кылабыз. Эми үй бүлөдө адамдардын арасындагы мамиле келечекте кандай болушу мүмкүн деп ойлойсуңар? Силер үй бүлө күткөндө өз алдыңарча жашайсыңарбы? Же ата-эне менен чогуу турган жакшыбы? Эмне үчүн? Ушул суроолорго жооп ойлоп көргүлө. Келечектеги үй бүлөдөгү адамдардын арасындагы мамиле кандай болушу мүмкүн? Ата-эне менен чогуу турган жакшыбы же өзүнчө үй бүлөлөр өзүнчө турган жакшыбы? Кайсынысын оң деп ойлойсуң? Анда балдар текст менен таанышабыз. 2020-жылдагы жашоо жөнүндө маалымат жарыяланды. Анда технологиядагы эле эмес, үй бүлөлүк жашоодогу чоң өзгөрүүлөр алдын ала айтылат. Алардын айрымдары төмөнкүлөр. Демек, коом өзгөрүп атат балдар, технология өнүгүп атат. Демек, буга жараша коомдун бир бөлүгү болгон үй бүлөлүк жашоодо дагы сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деп ойлойсуңар? Анда алар менен таанышабыз. Ар бир 5-чи ата иштебей үйдө отурат. Алардын ордуна апалар үй бүлөнү багышат. Бул өзгөрүү азыр болуп атабы биздин турмушубузда? Ойлоп көргүлө. Адамдар кызыгуулары боюнча отурукташат. Мисалы үчүн, бир компанияда иштеген адамдар бир райондо турушат. Демек, бул өзгөрүү биздин азыркы турмушта барбы жокпу, аны ойлогула. Чоң ата, чоң энелер жана ата-энелер балдары менен чогуу 3 муундун адамдары бирге турушат. Ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүздү элестетип көрөбүз. Демек, бул сүйлөм чындыкка дал келеби, дал келбейби? Тамак аш даярдоого убакыт жетишпейт. Ошондуктан даяр тамак сатып алып жешет. Же тоңдурулган чала фабрикатты. Аягына чейин толук иштелип даяр боло элек, андан ары иштетилип жасалуучу тамактарды жешет. Бул пикирге кандай карайсыңар? Азыр биздин доордо тамак аш даярдоого убакыт жетишпей, ушундай даяр тамактарды сатып алып жегендер көппү, же тамак аш даярдап жегендер көппү? Ал эми жумуш менен окууда кандай өзгөрүүлөр болот? Интернет аркылуу сабактар көбөйөт. Муну ойлоп көргүлө. Окуучулар башка өлкөлөрдөгү жана башка шаарлардагы мыкты мугалимдерден онлайн сабак алышат. Адамдар көп кесиптерге ээ болууга мажбур болушат. Анткени алар ишти бат-бат алмаштырып турушат. Адамдар күнүнө болгону 5 саат иштешет жана көп эс алышат. Демек, бул берилген текстти кайрадан жакшылап өзүңөр да окуп чыккыла жана ушул жашоодогу жакшы өзгөрүүлөрдү белгилеп чыккыла. Кайсы өзгөрүүлөрдү силер жакшы деп, оң тарапка бурулган деп эсептейсиңер? Жана аларды тексттеги сүйлөмдөр менен далилдегиле. Биринчи сүйлөмдөгү ой жакшы жака өзгөрүү деп эсептеймин, анткени бул сүйлөмдө ушундай ой айтылган деп. Ал эми төмөнкү ырастоолорду болсо, туура, ката же мындай суроо жок экенин белгилегиле. Бул жерде балдар ырастоолор, башкача айтканда сүйлөмдөр берилген. Ошол эле тексттен алынган сүйлөмдөр бар бул жерде. Эгерде ошол мисалы үчүн биринчи сүйлөм туура болсо, биз мондай белгини коебуз. Силер ушул 3 белгинин бирин колдонушуңар керек да. Эгер туура болсо
бул белгини, туура эмес болсо бул белгини. Текстте мындай суроо жок болчу десе, сүйлөм жок болчу десе, ушул суроо белгисин коесуңар. Ар бир сүйлөмдүн туш-тушуна коюп чыккыла. Адамдар 70 жашка чейин пенсияга чыгышпайт. Эгерде бул сүйлөм текстте туура деп эсептелсе, тиешелүү белгисин коесуңар. Ката болсо, ката деп коесуңар. Балдар, грамматикалык теманы мен силерге түшүндүрүп коеюн. Жактуу сүйлөм. Демек, жөнөкөй сүйлөмдөр сүйлөмдөгү баш мүчөлөрдүн катышына карай экиге бөлүнөт. Бир тутумдуу жана эки тутумдуу. Силердин эне тилиңердеги бул односоставные и двусоставные предложения болот. Эгерде сүйлөмдө дагы, баяндоочу дагы бар болсо, бул эки тутумдуу сүйлөм болот. Карагыла. Бүгүн окуучулар ишембиликке чыгышты. Эмне кылышты? Чыгышты. Баяндооч кимдер? Окуучулар. Демек, сүйлөмдүн грамматикалык негизи баяндооч экөөсү тең бар. Бул эки тутумдуу сүйлөм болду. Экинчи сүйлөмдү карайбыз. Жогорудагы. Эшигин көрүп төрүнө өт. Эмне кыл? Өт. Баяндоочу кайда өт? Төрүнө өт. Демек, ким сүйлөмдө ээси жок экен. Демек, эгерде сүйлөмдө баш мүчөлөрдүн бирөөсү гана бар болсо, же же баяндоочу. Бул бир тутумдуу сүйлөм болот. Бир тутумдуу. Биз бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн ичинен биринчиси атама сүйлөмдү өткөн сабагыбызда өткөнбүз. Атама сүйлөм, балдар, ал энин базасында түзүлөт. Башкача айтканда, атама сүйлөмдөрдүн баарын биз деп эсептейбиз. Айттык эле го, үй бүлө, тарбия, түн, таң эрте деген сыяктуу сөздөр болот. Ал эми жактуу сүйлөм болсо, баяндоочтун базасында түзүлгөн бир тутумдуу сүйлөм. Сүйлөмдүн баяндоочуна маани беребиз, балдар. Баяндоочко уланган жак мүчөлөр аркылуу анын кайсы жакка тиешелүү экендигин аныктап алсак болот. Карагыла. Жолдон адашсаң, жылдызды кара, эсептен адашсаң, бармакты сана. Эмне кыл? Сана. Ким? Сен деген сөз болчу, Сен деген сөз сүйлөмдүн ээси болчу, бирок ээни болушу шарт эмес да, бул жерге зарылчылыгы деле жок. Ошондуктан сана деген сөз бул экинчи жакта туруп атат. Жактуу сүйлөм, сана деген сөздөн биз сүйлөмдөгү жакты аныктап алдык. Экинчи сүйлөм, кээде айласыз түн уктабай иштөөгө мажбурбуз. Мажбурбуз. Демек, бул сүйлөмдө эмне кылабыз? Иштөөгө мажбур болобуз деген маанидеги сүйлөм болуп атат бул жерде. Мажбур болобуз. Ким мажбур болот? Биз деген сүйлөмдүн ээси бул жерде түшүп калган. Анткени ошол биз деген сөздүн бул сүйлөмгө зарылчылыгы деле жок. Ошондуктан мажбурбуз деген сөздүн өзүн биз баяндооч катары алсак болот. Демек, жактуу сүйлөм деген мына ушул балдар. Карагыла. Баланы багат экенсиң, ысык суугуна чыдайт экенсиң. Эмне кыласың? Чыдайт экенсиң. Эмне кыласың? Багат экенсиң. Ким? Сүйлөмдүн ээси сен деген ататооч болду. Жактуу сүйлөм. Иштин аягында көрө жатарбыз. Эмне кылабыз? Көрө жатарбыз. Ким? Биз. Демек, бул жердеги биз деген сүйлөмдүн ээси жок. Ошондуктан биз муну бир тутумдуу жактуу сүйлөм деп атайбыз. Үйгө тапшырма. Келечектеги үй бүлө деген тема боюнча эссе жазасыңар. Эссенин планы силерге жеңил болсун үчүн бул жерде көрсөтүлгөн. Ошол суроолорго жооп болуп түшө турган ойлорду жазгыла. Тапшырмага төмөндөгүдөй талаптарды коём, балдар. Эгерде ушул берилген талаптар толук аткарылса, 5 деген баа коюлат. Бул талаптардан бир аз төмөн болсо 4 коюлат. Эгер өтө эле төмөндөп кетсе, 3 баасын коёмун. Эгерде тапшырма такыр аткарган эмес болсоңор, балдар, мен ушул сабактан кийин 2 коюуга мажбур боломун. Анткени силер менен уже биз канчанчы теманы өтүп атабыз? 4-теманы өтүп атабыз.
бирок болгону 2-ден 3-төн гана тапшырма аткарып жатасыңар. 15-20 сүйлөнгө чейин болсун. Тексттеги ойдун ирети менен берилиши эске алынат. Ошондой эле грамматикалык каталар кетирилбеши керек. Сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Эгерде кандайдыр бир түшүнүксүз суроолор болсо, мага WhatsApp аркылуу кайрылсаңар, мен ар дайым жооп бергенге даярмын. Саламатта тургула.